Саламатсыздарбы, түз эфирде күндеме маалымат кызматынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Айда Исамиева. Бул чыгарылышта парламенттик коалиция мурдагы курамда кайрадан чогултулду. Аталышы өзгөргөн менен эч кандай күтүлбөстүк болгон жок. Бирок олуттуу өзгөрүүлөр башталат деп убадалашууда. Өлкө тарыхындагы узакка сот кайра жанданды. Апрель окуялары боюнча сотто айыпталуучулар үчүн эркинен ажыратуу мөөнөттөрү жарыяланды. Көбү өмүр бою абакка кесилсин деген. 27 жабырлануучу жана бир курмандык микроавтобус менен тепловоздун сүзүшүүсүнүн жыйынтыгы оор жаракат алгандарды ооруканадан баш тартышты. Бишкекте тазалык ишканасы ишембиликтин катышуучуларынын аркасынан жетишпей жатат. Тургундар чогулткан таштандылар мурдагыдай эле ташылбай жатат. Күндүн башкы жаңылыгы. Бүгүн Атамекен, КСДП жана Ар Намыс фракциясынын лидерлери тиешелүү келишимге кол коюшту. Жаңы делген, мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн аттуу альянстын курамы мурдагы көпчүлүк коалициясынын курамындан айырмаланган жок. Бирок 3 фракциянын башчылары башка фракцияларды биримдикке алууга даяр. Ошол эле убакта көпчүлүктүн коалициясына бардык 5 фракция тең кире алат. Эмес болсо коалиция түзүү мандатын алган КСДП лидери республика менен дагы, ата журт менен дагы тил табыша алган жок. Экөөтөн кайрадан оппозицияда. Кененирээк Жибек Бигалиева улантат. Парламентте акыры көпчүлүк коалициясы түзүлдү. Бирок саясий бирдиктин курамы өзгөрбөстөн ага кайрадан Атамекен, КСДП жана Ар Намыс фракциялары мүчө болду. Мурдагы ырыс алды ынтымак аттуу көпчүлүк коалициясынан түзүм болгону аты менен айырмаланат. Жаңы альянска мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн деген аты чыгарылган. Көпчүлүк альянсты башкаруу милдети кайрадан эле Ар Намыс фракциясынын лидери Феликс Куловго жүктөлгөн. Биз коалициянын составын кеңейтүүгө аракет жасадык. Бүгүн кеңири коалиция эл ишенген өкмөт түзүү абдан маанилүү. Ошон үчүн сүйлөшүүлөр көпкө созулду. Бүгүнкү күнү саат 12ге чейин ата журт жана республика фракцияларынын күтүп отурдук. Бийликке келүүнү эки партия тең эңсеп келет. Ата журт менен республика көпчүлүк коалициясына кирүүгө даярдыгы тууралуу бир жума мурун билдирген. Бирок ата журттун демилгесин партиянын лидери Камчыбек Ташиев колдогон эмес. Ал эми экинчи оппозициячыл маанайдагы фракция башка себептен улам башкаруучу альянска кире алган жок. Тилекке каршы алар бизге 8 депутаттын сунушу менен келди. Ал эми өзүңүздөр билесиңер, биздин конституцияга ылайык, биздин регламенттерге ылайык коалицияга кирүүчү фракциялардын макулдугу ошол фракциянын депутаттарынын жарымынан көбү менен чечилет. Тилекке каршы 23 депутаты бар, фракциянын 12 депутатынын колун көрө алган жокпуз. Жогорку кеңеште партия эң аз мүчөгө ээ, бирок анын өкүлдөрүнүн дымактары күчтүү. Алардын талабы боюнча өкмөттү жумшак рейтинг менен тандаш керек. Анда ар бир фракция бирден талапкер сунуштайт. Бирок өкмөттүн бардык мүчөлөрү ушундай ыкма менен тандалса, бул чоң соодалашууга айланат. Буга жол бербеш керек. Жакпаса кирбей эле койгула. Башка коалиция болот. Бирок азчылык коалициянын мүчөлөрүнүн бири оппозицияда калуудан баш тартса, Кулов, Текебаев жана Турсунбеков аларды башкаруучу альянска кабыл алууга дилгир. Конституцияда буга жол берилген. В случае отсутствия оппозиции Оппозиция болбосо бардык 5 фракция көпчүлүктүн мүчөсү болсо, азчылыкка тийиштүү комитеттер жана өкмөттөгү квоталар жалпы фракциялардын арасында бөлүштүрүлөт. Бирок негизги оппозиция биздин системага керек. Бул милдетти аткаруу үчүн мамлекет акча төлөйт. Жогорку кеңеште өзгөрүүлөр формалдуу гана болсо, өкмөттө башкы кызматтын ээси алмашты. Отставкага кеткен Сатыбалдиевдин ордуна анын орун басары Жоомарт Оторбаев келиши мүмкүн. Өткөн аптанын аягында Оторбаевдин талапкерлиги КСДП фракциясынын жыйынында жактырылган. Мурдагы вице-премьер-министр Атамекен фракциясынын өкүлү, ал эми социалисттер Жанторо Сатыбалдиев Канадалык Центера компаниясы менен алып барган сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына каршы чыгып келишет. Андыктан жаңы премьер-министр көмтөр боюнча өкмөттүн позициясын толук өзгөртүшү ыктымал. Биздин өкүлүбүз жалпы парламенттин өкүлү, элдин өкүлү. Жалгыз биздин кызыкчылыктарыбызды коргобостон жалпы элди ойлойт. Бирок биздин көз карашыбыз Кумтөр боюнча өзгөрүүсүз бойдон калууда. Биз алтын кенде Кыргызстандын үлүшүн 67%га чейин көтөрүүнү көздөйбүз. Мурунку премьерге караганда жаңы өкмөт башчысынын ыйгарым укуктары кененирээк. 3 фракциянын башчылары кол койгон келишимде тиешелүү беренелер камтылган. Аларда башбакан фракциялардын макулдугун албастан министрлерди иштен кетирүүгө укугу бар деп айтылган. Депутаттардын баамында мындай министрлер кабинетинин биримдигине шарт түзмөкчү. Жибек Бигалиева, Азат Ынтымаков, 5 канал.
Бүгінгі күнгі белгіленген құрылтай болбой қалды. Наразычылық акциясы белгісіз мөнөткө жылдырылды. Бұл турасында уюштуруучулар социалдық түйіндегі баракчалар аркылуу билдирүү таркатышты. Расмий версия боюнча оппозиционерлер иш чараны өткөрүү боюнча мэрияны убагында кабардар кылган эмес. Буга байланыштуу 2 күн мурун шаардык милиция болочу курултайдын мыйзамсыз экендигин жарыялаган. Ал ортодо бүгүндөн тарта тынч жыйындарды өткөрүүгө 1 айлык чектөө киргизилди. Айда Яманкулова кененирээк. Алато аянты бүгін күндөгүсүндөй. Ардак кароолдогу жоокерлер саатынан кечикпей алмашып, шаар жай турмушун кечирүүдө. Иш күн болгондуктан тышта ашкер адам көрүнбөйт. Митинг пикеттердин чордонунда жүргөн саясат таануучу Бакыт Бакетаев гана ушул жерде. 31 мартта курултай болот дегенди угуп, байкоо салуу үчүн атайын келди эле тааныш жүздөрдү тапкан жок. Садыр Жапаров баштаган оппозиционерлерди эл колдобой койгондуктан иш чара жүзөгө ашпай калды деген пикирде. Мындай аткарыла турган көз караштарын элдин алдына койсо, мына ошондой эл колдой этеледи. Болбосо бүгүнкү күндө биз баягы кыргыз эли мамлекетибиз biz bir total bir revolюциядан сабак алып, азыр 3-чү революцияга эч ким барбайт. Курултай болбой тургандыгын шаардык милиция эбак эле билген. Ага карабай күч түзүмдөрү шайдоот, элдик кошуун өкүлдөрү менен бирге борбордук аянтты тымызын кайтары калышкан, күтүүсүз жагдайлардын алдын алып. Бишкек тынчтык шаары. Майданбектерге биякта биздин ыйык Алатоодо орун жок. Мындан ары Кыргызстан эволюционный жол менен өтүш керек. Мекенчилдер кыймылы уюштуруп жаткан курултай алгач 17 марттан бүгүнкүгө жылдырылган болчу. Эми таптакыр белгисиз мөөнөткө которулду. Демилгечилер иш чараны өткөрүү боюнча мэрияны убагында кабардар кылган эмес. Буга байланыштуу өгүн шаардык милиция болочок акция мыйзамсыз экендигин жана катышуучулар жоопкерчиликке тартылышаарын жарыялаган. Курултайчылар тобокелчиликке барышкан жок. Бейбаштык эмне менен бүтөөрүн соттолуп чыккан экс-депутат Садыр Жапаров жакшы билет. Өткөрүп турган күнгө чейинки 30 күн, анан акыркы 2 жумуш күнү болуш керек. Демек алар 4-5 күнгө чейин өздөрүнүн документтерин бериш керек болчу. Бирок алар биринчиден кечигип беришти. Ошол өздөрү кабыл алган мыйзамдын талаптарын аткарышкан жок. Курултайдын болбой калышына башка себептер дагы жетиштүү. Кыркчоро, Асаба, элдик курултай сыяктуу 30дан ашуун коомдук саясий уюмдар акцияга аз калганда катышуудан баш тартышкан. Маселени сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүнү эп көрүп, курултай институтун баш мыйзамга киргизүүнү, иллюстрация мыйзамын кабыл алууну, эл ишениминдеги өкмөт түзүү талабын алар КСДП фракциясынын лидери менен жолугуп талкуулашкан. Акцияда көпчүлүктү түзчү топтон кол жууган соң мекенчилдер иш чараны токтотууга аргасыз болду деген пикирлер жок эмес. Балким сиз айтканда чын эле алар бизди ойлогондур, элди курултай кыймылы чыкса, негизги массаны ошолор түзөт деп балким бизге ишенгендир. Бирок биз дайым ушул убакка чейин, акыркы мүнөттөргө чейин сүйлөшүүлөр жолу менен, бийликтин өзүнүн компромисске баруу жолу менен, ошол мыйзамдуу жолу менен гана чечүүнү көздөп келатабыз. Бул арада шаар жашоочуларынын арызына ылайык 1 май райондук соту чечим чыгарды. Ага ылайык Алато аянтынын алдында, жогорку кеңештен жана өкмөт үйүнүн жанында тыш жыйындарды өткөрүүгө чектөө киргизилди. Убактылуу бүгүндөн тартып 1 майга чейин 7 апрель жылдыгына татыктуу даярдык көрүп өткөрүү кала тургундарынын жана конокторунун коопсуздугун сактоо максатында. Бул эми нааразычылык акцияларына таптакыр тыюу салынды дегенди билдирбейт. 1 майга чейин шаштысы кеткендерге Горький сейил багынын астанасы ачык. Жергиликтүү бийлик уруксаат берген. Аксакал митингчилер чөлкөмдү жакшы билет эмеспи? Болгону бул жерден ак үйгө үнүбүз жетпей калат дешпесе. Айда Яманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Ош шаарынын аймагында коомдук кырдаал туруктуу. 31 мартта митинг болот деп элди алдын ала дүрбөткөндөр деле тынч. Бүгүн Ош шаарынын тургундары чогулуп, пикет курултай деп кур сөз менен элди кооптондурган чагымчылдарга ишенбей, ынтымакты сактоого үндөштү. Түштүк аймагындагы коомдук кырдаал туурасында Динара Касымова айтып берет. Ар кандай саясий акциялар Ош шаарында да болоору эл арасында айтылып келген. Митинг пикеттердин ордосу болгон борбордук аянт күндөгүдөй эле тынч чогулган эл деле жок. Кала турмушу күндөгүдөй, шаардыктар өз жумуштары менен алек.
Шаардык мэрия, облустук бийлик штаттык режимде иштеп, муниципалитет экинчи борбор калааны жазгы тазалоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу менен убара. Ал эми коомдук жайларда эле адаттагыдай иш алып барууда. Митинг пикетте басылмалардан окуп, телеканалдардан укканы болбосо, көпчүлүктүн кенен кабары деле жок. Жөнөкөй жарандарды курултай, анын максаты көп деле кызыктырбайт. Эң башкысы тынчтык болсо дешет. Биз жаштар жалпы эле калай калкка кайрылам эч кандай Митингдер тажатты. Эл саясатты коюп өз ишин аткарса, бүгүнкү маалымат жыйынга чогулгандардын көңүлүн өйгөн нерсе ушул. Аларды бүгүнкү күндөгү Ош шаарындагы жана Кыргызстандагы кырдаал тынчсыздантат. Мындан улам шаардагы кварталдык комитет мүчөлөрү, жаштар өкүлдөрү элди тынчтыкка үндөгөн кайрылуу жасашты. Жаш активист Бексултан Кеңешбай уулунун пикиринде бийликке митингсиз деле жетсе болот. Ал үчүн жетиштүү билим алып, өлкөнүн келечеги үчүн аракеттенүү керек. Ал эми элди аянтка чогултуп, пикет менен мансапка жетүү айласыздардын арга жок амалы дейт активист. Мен азыр 21-ге чыктым. 21 жашымда бүгүнкү мамлекет ушунда болуп турат. Ал эми биздин төөлдөр 40-50ке чыгып калса дагы алар митинг кылып элди пайдаланып жатат. Биз жаштар, дегеле жалпы жаштар biz бийликтин, жолугусу бир эки саясатчынын куралы болуп келе жатабыз. Мен тынчтыкты каалайт элем. Ошол бир айрым бир кызыкчылыктарды колдобойлу, келгиле, мамлекетти биргеликте өнүктүрөлү дейм. Жазгы өнөкөткө айланган митингден азыр элди эле тажап, өз тиричилиги менен гана ора болууну самашат. Саясатчылардын куралы болуудан карапайым калктын көңүлү калды. Ушул жерде мен шаарда чоңойгонмун. Ушул шаар меники, элдики, биздин балдарыбыздын неберелеринин келечеги. Ушул балдарыбыз неберелерди ойлоп, ушулардын келечегин ойлоп, тынчтыкты сакташка аракет кылышыбыз керек. Эгер тынчтык болбосо, биздин балдарыбыздын келечеги эмне болот, неберелерибиздин келечеги эмне болот? Ошону ойлоп, элдин бардыгын, журтумду, элимди, энелерди, агаларды, инилерди, балдарымды бардыгын тынчтыкка чакырып кетем. Андай туура эмес маалыматтарга берилбесин деп айтар элем. Бизден ушул башыбыздан 2010 жылы башламандыкта көйгөйлөр өткөн. Ошол нерсеге жол бербейли деген максатта ушул мен чакырат элем. Тынчтык бизге, ынтымак, биримдик ушул нерседен бир кичине учкундан жалын тутанып, улуттар аралык бир туура эмес келишпестик чыр-чатакка да жол бербешибиз керек. Ал эми шаардык милиция Ош шаарындагы коомдук кырдаал туруктуу болуп, абал тартип сакчыларынын көзөмөлүндө экендигин айтышат. Митинг пикеттер болоору тууралуу жергиликтүү бийликке жана милицияга азырынча кайрылуу келип түшө элек. Учурда Ош шаарынын аймагында коомдук саясий кырдаал туруктуу бойдон сакталып атат. Ош шаарынын жашоочулары жана коноктору өздөрүнүн баягы күнүмдүк иштери менен алек. Ош шаардык мэриясына дагы, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына дагы кандайдыр бир саясий акцияларды, жүрүштөрдү, пикеттерди же митингдерди өткөрүү боюнча бир дагы кат келип түшкөн жок. Шаар ушу күнүмдүк жашоосу менен жашап жатат. Оор күндөрдү башынан өткөргөн түштүк эли тынчтыктын жана туруктуулуктун кадырын өзгөчө баалайт. Ушул себептен шаардагы аймактык кеңештин башчылары элдик чогулуш уюштуруп, элди тынчтыкка чакырып, түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүп жатышат. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Апрель окуялары боюнча соттогу жылыш. Мамлекеттик айыптоо бүгүн өзүнүн жараяндан башка фигуранттар боюнча жаза берүү позициясын билдирди. Негизинен качкын экс-президент Курманбек Бакиевди айыптоочу өмүр бою эркинен ажыратууну өтүндү. Ушундай эле жазаны прокурорлор Мам күзөт кызматынын башчысы экс-президенттин иниси Жаныш Бакиевге карата суранат. Соттогу жарыш сөз туурасында Аскат Ологөзов. Апрель окуялары боюнча соттук эпопея логикалык соңуна чыгайын деп калды көрүнөт. 3,5 жылдык териштирүүдөн соң сот акыры жарыш сөзгө өттү. Биринчилерден болуп сөздү прокурорлор алды. 7 апрель 2010 жылы Ак үй алдындагы демонстранттардын массалык өлүмүн уюштурууга катышууга, ошондой эле дагы бир катар кылмыштарга, анын ичинде 2002 жылдын мартындагы Ак суу окуясында кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап колдонууга айыпталып жаткан качып кеткен президент Курманбек Бакиевге карата мамлекеттик айыптоо өмүр бою эркинен ажыратуу түрүндөгү эң жогорку жазаны сурады. По фактам необоснованно и незаконно. 7 апрель 2010 жылдагы өзгөчө кырдаалдар киргизүү тууралуу мыйзамсыз жана негизги буйрук Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 11 беренесин бузуу менен чыгарган Курманбек Бакиевди кылмыш жаза кодексинин 305 бөлүгү менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен эркинен өмүр бою ажыратуу.
Ömür boyu абакка экс-премьер-министр Данияр Үсеновду да жөнөтүүнү прокурорлор өтүнүүдө. Ал 7 апрель 2010 жылы бардык чечимдер кабылданган оперативдүү штабты жетектеген. Мурунку өкмөт башчысына ошондой эле бир катар экономикалык кылмыштарды жасоо боюнча айып коюлууда. Бул электр энергиясына тарифтерди жогорулатуу, уюлдук байланыш үчүн 60 тыйындык төлөм киргизүү, чакан кез жана түндүк электро өңдүү объектилерди сатуу. Сделали премьер-министр то, что Премьер-министр 7 апрелдеги трагедияны болтурбоо үчүн бирдеме кылдыбы? Премьер-министр өзүнүн түздөн-түз милдеттерин билчү эле. Өз карьерасынын учурунда Данияр Үсенов өзүн принципсиз, арам, калпычы, ачкөз адам катары көрсөттү. Ал өз элин ачык, ташбоорлук менен тоноду. Мындай кара мүртөздүк мисалы жаңы тарыхта жок. Айыпталуучулардын айткандарына караганда 6 апрель 2010 жылы түзүлгөн оперативдүү штабка эми мурунку болуп калган президент Бакиевдин аппаратынын жетекчиси Каныбек Жороев жана экс-башкы прокурор Нурлан Турсункулов кирген. Мамлекеттик айыптоо аларды абакка 15 жылга алууну өтүнөт. Прокурорлор 2010 жылы коргоо, коопсуздук жана тартип боюнча кеңешчи кызматын аркалаган Элмурза Сатыбалдиевди 5 жылга азыраак эркинен ажыратууну өтүнөт. Мамлекеттик айыптоочулар аны демонстранттарды атууда айыптуу деп эсептешпейт. Сатыбалдиев митингчилерди атуу буйругун берген эмес. Применение оружия и так далее. 97 берененин курал колдонуу жана башкалары боюнча анын айыбы далилденген жок. Анткени буга чейин айткандай эле. Ал кезде Жаныш Бакиев командачылык кылган, анын буйруктарын кол алдындагылар аткарышкан. Сатыбалдиев уюштурду же команда берди деп эч ким айтпайт. Андыктан далили жок болгондуктан эки берене боюнча аны актоо объективдүү болот. Мамлекеттик айыптоочунун сөзүнө караганда Сатыбалдиев коменданттык саатты киргизүүгө каршы болгон. Ал эми секретариаттын экс-башчысы Оксана Маливанная тескерисинче муну колдогон. Тергөө божомолунда ошол күнү 7 апрелде Маливаннаядан кол коюла элек президенттин өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыгын көрүшкөн. Анан кол коюлган документ күч түзүмдөрүнүн колун бошоткон. 59 берененин негизинде эркинен ажыратуу, мүлкүн конфискациялоо менен жаза мөөнөтүн аялдар абагында 15 жыл деп аныктоо. Кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап колдонууга тагыраак айтканда Коргоо министрлигин Скорпион Атайы отрядын 7 апрель 2010 жылы Ак үйдү кайтарууга тарткан үчүн мурунку министр Бакыт Калыев айыпталууда. Ага карата мамлекеттик айыптоо 3 жыл суроодо. Ал эми 77 адамды өлтүрүүдө Калыев прокурорлор версиясы боюнча күнөөлүү эмес. Скорпион эч кимге ок чыгарган эмес. Айыптоонун жоромолунда кылмыштуу буйрукту мамгүзөт кызматынын башчысы Жаныш Бакиевдин орун басары Нурлан Темирбаев берген. Аны менен бирге прокурорлор ага карата жазаны 25 жылга эркинен ажыратуу жетиштүү деп эсептешет. вместе с тем Темирбаев. Аны менен бирге Темирбаев мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Жаныш Бакиевдин курал колдонуу тууралуу буйругунан тынч жарандар жабыркап калышы мүмкүндүгүн алдын ала билип туруп, Жаныш Бакиевдин мыйзамсыз буйругун кайталаган. Мамлекеттик айыптоо ушунча эле 25 жылды мамгүзөт кызматынын штабынын башчысы Данияр Дунгановго сурады. Ушундай эле мөөнөткө абакка УКМКнын мурунку төрагасы Мурат Суталиновду жиберүүнү өтүнөт. Ал адам өлтүрүүгө эле эмес, мыйзамсыз менчиктештирүүгө да айыпталууда. Анча чоң эмес сенсация. УКМКнын Альфа Атайы операциялар башкармалыгынын башчысы Алмаз Жолдошалиев боюнча прокуратуранын талабы. Айыптоонун өкүлү аны кызматтык ыйгарым укуктарын аша чаап колдонгондугу үчүн соттоону өтүндү. 7 апрелде Жолдошалиев буйрукту аткарып өзүнүн бөлүгүн алгач форумга, анан Ак үйгө алып келген. Бул үчүн мамлекеттик айыптоо ага 10 жылдык мөөнөткө абакка камоо жазасын сурайт. Бирок прокурорлор Ак үй алдында Жолдошалиев өз жоокерлерин мамгүзөт кызматына өткөрүп берип, жана андан ары аларды башкарбагандыгынын негизинде андан адам өлтүрүү айыбын алып салууну өтүнүштү. Ошондой эле андан медиа форум алдында курал жарак жана октарыны шалаакылык менен жоготуу айыбы да алынып салынды. По эпизодам обвинения. 7 апрель 2010 жылы Ала Тоо аянтындагы митингдин катышуучуларын өлтүрүү айыптоосу боюнча митингдин катышуучуларын өлтүрүүгө аракет кылуу, курал жоготуу айыбы боюнча айыбы далилденбегендиктен актоо. Прокуратура өкүлдөрүнүн жарыш сөздөгү сөздөрү эртең улантылат. Марат Бакиев жана буйрукту аткарган мамгүзөт кызматынын жана УКМКнын Альфа Атайы бөлүгүнүн катардагы кызматкерлерине карата айып угузулат. Андан кийин сөздү коргоо өкүлдөрү алат. Алгач жабырлануучулардын, анан соттолуучулардын. Асхат Алыгозов, Кундуз Жолдубаева, Урмат Мамбеталиев, Андрей Завирухин, 5 канал. Чүй облусунун Ысык Ата районунда тепловоз кичи автобуста сүзүп 27 адам жабыркап, айдоочу каза болду. Учурда бул боюнча кылмыш иши ачылып иликтенип жатат. Жол кырсыгы кечээ 30 мартта Люксембург айылында жайгашкан Совет көчөсүндө болгон. Кененирээк Самат Качкыновдун материалында.
Кырсыкка кабылган Мерседес кичи автобусу учурда Кант шаардык унаа токтотуучу жайында турат. Негизи бул маршруттук такси 9 жүргүнчүгө чакталган. Бирок кырсык болгон күнү мунун ичинде айдоочу менен 28 адам болгондугу аныкталган. Бардыгы Ысык-Ата аймактык ооруканага жеткирилген. Алардын ичинен 11 бала, 3-өндө сынык жаракаттары бар. 5-6 больнойдо болсо баш мээси чайкалган диагноздор менен, бирөө болсо оор жаракат алган, ал болсо реанимация бөлүмүнөн кайтыш болуп калды. Бир нече убакыттан кийин. Ал 44 жаштагы кичи автобустун айдоочусу Бактыбек Жумалиев Көкжар айылынын тургуну болуп чыкты. Ооруканага түшкөндөн кийин өзүнө келбей каза тапкан. Калгандарына биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп, бирок эч кимиси госпиталдаштырылган эмес. Керектүүлөрүн баарына тең эме предлагать эткенбиз. Больница жатып, бирок алар биздин райондун эмелери тургундары болбогондон кийин өздөрүнүн по месту жительства лечения алганы кетиштичи. Оорлор болсо ушу шофер болчу, ошону алып калган болчубуз. Кырсык Люксембург айылынын Совет көчөсүндө орун алган маршруттук такси түштүктү көздөй баратып, темир жолдогу светофордун кызылынан өтүп кетем деп Кырсыкка кабылган деп болжонууда. Темир жолдун жээгине чачылган айнектин жана айрым тетиктердин калдыктарына караганда поезд микроавтобусту 15-20 метрге жере сүйрөп келген. Андан кийин микроавтобус ылдыйды көздөй тоголонуп кеткен. Анткени бул жерде автоунаанын маңдайкы терезеси жана кыймылдаткычынын майы агып, тактары калган. Жол кайгул кызматынын версиясы боюнча маршруттук такси кызыл күйүп турганын көрүп, токтоп турган автоунаалардын алдына чыгып, өтүп кетүүгө үлгүрөм деп чыккан. Бирок жакындап калган тепловоз токтоно албай, автоунаанын артты жагын сүзүп, ары сүйрөп кеткен. Бул убакта тепловоз акырын ылдамдыкта келатканы абийир болгондугу белгиленет. Данной ситуации виноват водитель. Мындай микроавтобустун айдоочусу күнөөлүү деп атабыз. Эрежеге ылайык темир жолдон өтөөрдө токтоп, эки жагын карап өтүшү керек болчу. Бирок айдоочу ал эрежени сактаган эмес. Күбөлөрдүн айтымдарында жол чырактын кызыл күйүп, жана сигнал иштеп турган. Ага карабай шашып өтүп кетүүнү көздөгөн. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен автоунаадагылардын бардыгы Егова сектасынын мүчөлөрү болгондугу белгилүү болду. Алар Бишкектен чыгышып, Люксембургдагы сыйынуучу үйүнө саат эртең мененки 9-да өтчү жыйынга шашып баратышкан. Тартип сакчылардын маалыматына ылайык Кырсык дал ушул убакта катталган. Бул боюнча азыр кылмыш иши козголгон жок. Темир жолу өтмөгүнөн бул микроавтобус кандай өтүп, эмне себептен кандай болгондугу азыркы учурда такталууда да. Бирок түштөн кийин Ысык-Ата райондук ички иштер бөлүмү жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин ачты. Бирок азырынча Кырсыктан жабыркагандар тарабынан доо арыздар жок. Иштин чоо жайы териштирилип бүткөндөн кийин акыркы версиясы ачыкталат. Самат Кашкынов, Иван Чижиков, 5 канал. Марттын акыркы күндөрүндө Борбор калаада жалпы ишембилик болуп өттү. Ага депутаттардан тарта катардагы кызматкерге чейин чыгышып, шаарды көрктөндүрүштү. Ишембиликтин жүрүшүнө кабарчыларыбыз да катышып, баам салып келишти. Самат Качкынов кененирээк. Дем алыш күнү саат эртең мененки 8 иш кызуу башталган. Номер 6 оорукананын кызматкерлери медициналык аспаптарды таштап, колдоруна айры, тырмоок, шыпырга алып тегерек четин жыйноодо. Врач медайымдебей баардыгы бөлүнбөй чыгышкан. Арыз эртең менен баштап иштеп атабыз. Шаңдуу, погода тоже абдан жакшы болуп турат. Ишембиликке улуттук гвардиянын кызматкерлеринен, соцфонддун кызматкерлерине чейин баардыгы чогулду. Союз доорындагыдай. Албетте жөнөкөй жарандарда четте калышкан эмес. Өздөрү жашаган айланасын тазалоого миңдеген шаардыктар чогулушту. Я бабушка помогала подметала. Мындай саамалыкты баардыгы кубаттаса керек. Мамлекеттик айрым чиновниктер да бул күнү шымкай сумду чечишип, кыйратып иштешпесе да символикалык түрдө колдоруна аспаптарды алышкан. Премьердин милдетин аткаруучусу да колуна күрөк алып, жалпы эл менен иштеди. Жоомарт Оторбаев физкультура институтунун сейил багын көрктөндүрүүгө салымын кошту. Шаарларды, аймактарды, айылдарды тазалап, жаңы бактарды тегип дегендей традиция жакшы болуп атат. Эми көбүрөөк мындай окуялар болсо, туура болсо, ошол тазалыктан баштайлы. Тазалык деген кыргыз үчүн жакшы сөз. Таза шаар, таза айыл, таза аймак, таза коомчулук, таза саясат. Өзүңүз да үйүңүздүн алдын тазаланга жетиштиңизби? Жок, мен туруу менен түзөлөт жакшы.
Ал ортодо кала мэри Ататүрк багында өткөн ишембиликке катышты. Ошондой эле бактын өйдө жагында Жогорку Кеңештин депутаттары, парламент төрагасы жана 20 чакты депутат, жүздөй жардамчылар менен жаш балатларды отургузушту. Азыр өкмөт, парламент барыбыз иштеп атабыз. Жердин шаардын эмесин бөлүп алганбыз. Абдан жакшы болуп атат, көзүңөр көрүп атасыңар, бактарды тигип атып, жакшы болуп атат баары. Ынтымакта барыбыз бир бак сайсак, ошол пайда болот да. Ынтымакта болсо деп, көп ынтымакка келсек, анда көп Кыргызстанда жетишкендиктерге жетебиз деген ой бар. Бул жердин баары өсүп кетсе, өзүнчө бир парк болот да. Деги эле вообще адам жашоосунда бир бак болобу тигиш керек да. Эгерде Кыргызстандын жарандарын баары ар бирөө бирден бак тиккенде, эмне деген көрк болот эле да Кыргызстандачы. Биргелешкен эмгек баардыгын бириктирет деген сөз эл өкүлдөрүнө тиешеси жоктой. Ар бир фракция жерлерди бөлүштүрүп, өз тилкелерин көрктөндүрүштү. 1 сааттан ашып ашпай, ишембилик талаасында депутаттар көздөн кайын болушту. Алардын ордуларына жан жөөкөрлөр калышып, ишти аягына чыгарышты. Самат Качканов, Карина Христова, Андрей Заверухин, 5 канал. Ишембилик жүргүзүлгөн менен баары бир кала акыр чикерден айрылбай жатат. Убагында таштандылар чыгарылбаганы баарыбызга маалым. Тазалык ишканасынын жобу башка, чогулган акыр чикерлерди тазалоого үлгүрбөй жатканы менен түшүндүрүшөт. Айгерим Жаныкул кызы теманы улантат. Өткөн ишембиликтен кийин чогултулган таштандылар көчөнүн ар кайсы четинде үйүлгөн бойдон алына элек. Жашоочулар ушуну айтып нааразы. Суббота күнү негизи тракторлор жүргөн, алып кетет деп атканбыз, алып кетелик. Көбүнчө чачылган боюнча калат да, алып кеткенден кийин деле сырт жагында мусорлор калып кетип көбүнчө. Буга чейин деле арыктардын ичине толуп калган таштандылар, ар кайсы жердеги кагаз, бөтөлкө, целлофан дегендер көчөлөрдө жатчу. Таштанды салган көктөр кээде 2-3 күндөп толгон бойдон тура берерин айтышат. Должны подметать улицы, пыль стол. Шаардын чокортосунда ушундай болуп атат. Анан чет жагы айтпаса деле белгилүү го. Мына таштандынын арасында жашайбыз. Сыртка чыкканда эле тегеретени көрүп алып иренжийсиң. Ушул аймакта канчадан бери жашайм. Зыңгырап таза турганын бир да жолу көрө элекмин. Тазалыктын жетекчилиги болсо кээде үлгүрбөй калган учурлар болоорун танбайт. Бирок күн өтүүдө 200дөн ашык адам ар бир аймакты тазалаганына карабай, кээде мүчүлүштүктөр болоорун айтышат. Могу түнкү машиналарыбыз алып атканда кээде түн ичинде бузулуп калат. Алар бузулуп калганда түн ичинде ордуна башка бирөөнү коюш керек да. Аны коюш үчүн биз эртең менен коебуз. Ошондуктан түнкү алынбай калса кайра эртеси күнү кечке алып баштайбыз. Ошол маалда көп тургундар аябай нараазычылык билдирип башташат да. Эс алуу күндөрүндө топтолгон таштандылар болсо бир жуманын ичинде алынат. Себеп техниканын жетишпей жатканында. Үлгүрбөй жатат. Себебен биздин свалка ушун менен эменин аягында да. Ага барып келиш үчүн эле 40 мүнөт кетет. Барып келгенге эле 40 мүнөт. Анан жакыныраак свалка болсо, мисалы үчүн биздин машиналар bir günde может быть 6-7 рейс жасай алат беле. Аны жасай албайт. Ал bir günde араң дегенде 3 рейс жасап бүтөт. Таштандын өз убагында алынбай калып жатканына болсо дагы бир жооп. Кызматкерлердин жетишсиздиги. Келип кеткендердин көбү алган маянасына ыраазы болбой, өз ыктыяры менен ишин ташташат. Жол сыпыргычтар бар бизде, дворниктер. Алардын саны 600-601. Бирок эми багы bir ayda bize tekuchka kadrov көп кетет, оруп калат. Күнүмдүк чыгыш боюнча дворниктердики 530-540. Кандай гана себептер айтылбасын, каланын тазалыгына коммуналдык кызматтар эле жоопкер эмес дешет тазалыктан. Өз кезегинде айрым райондун жашоочулары муниципалдык ишкананын атайын унааларын күтпөстөн чилектерге толгон таштандыларды өз алдынча өрттөөгө туура келип жатканын айтышат. Айгерим Жаныкул кызы, Элдияр Бектемиров, 5 канал. Өлкөн аймагында күн кескин жылыды. Ысык көл жана Нарын облустарынан башка жерлерде күндүз абанын температурасы 30 градуска жетүүдө. Мындай аба ырайы карды тез эретип, кар көчкүлөрдүн көбөйүшүнү шарттайт. Кыргызгидромет 3 апрелге чейин тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертет. Кененирээк Нурсулуу Нуркамилова. Ызгар суук күндөр артта калып, көптөн күткөн жаз келди. Сыртта күн жылымдап, шаардыктардын баардыгы кышкы кийимдерин таштап, жеңил кийимдерге өтүштү. Мындай аба ырайы калаалыктарды көпкө сүйүндүрчүдөй. Апрелдин башында Бишкекте туруктуу аба ырайы сакталып, жамгыр аз жаашы күтүлөт. Аймактарда болсо абал башкачараак. Апрелдин 2-синде айрым жерлерде жаан-чачын күтүлөт. Абанын температурасы төмөндөйт. Абанын температурасы урундордо түнкүсүн 5-10 градус жылуу болуп, абанын күндүзгү температурасы
температурасы 9-10 градус жылылыққа чейин төмөндөйт. Апрелден 3-ден баштап, апрелден 3-нде дагы 4-нде Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы бираз жогорулойт. Апрелдин 5-нде жана 6-сында республиканын айрым аймактарында жаан жаап, абанын температурасы бираз төмөндөшү мүмкүн. Чүй боорунун тоолуу өрөөндөрүндө үшүк алып 2-3 градус суук болот. Бирок мындай аба ырайы көпкө созулбайт. Бат эле күн жылып, абанын температурасы айрым өрөөндөрдө 27-28 градуска чейин көтөрүлөт. Жаан-чачын көпчүлүк аймактарда нормага жакын, айрым жерлерде нормадан аз жаашы мүмкүн. Кейбир күндөрдө 1-3 градус ушук жүрүш ихтималы бар. Түштүк аймактардын тоо этектеринде гана ушундай 1-3 градус ушук жүрүшү мүмкүн. Абанын түнкү температурасы ушундай төмөндөшү мүмкүн. Апрелдин 1-нчи жарымында аба ырайы ысык болот. Андыктан айыл жергесиндеги дыйкандарга жазгы талаа иштерин өз убактысына кечиктирбей баштаганга ыңгайлуу мезгил. Жаздын кечигип келиши ансыз деле айрым өрөөндөрдө күзгү себүү иштерин бираз кечеңдетти. Нарын Ысык-Көл областынан башка бүткүл региондордо толук башталды. Өзгөчө Баткен районунда, Лейлек районунда, Кадамжайда аябай активдүү жүрүп атат. Ошондой эле Ош областынын Кара Суу, Өзгөн, Арабан райондорунда, Жалал Абад областынын Аксы, Нокен, Базар болгон Сузак райондорунда азыр ушу күздүктү азыктандыруу иштери аяктап барышты. Кыргыз гидрометтин берген маалыматына таянсак, апрелде айлык температура нормага жакын болуп, жалпы республика боюнча аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү анчейин деле байкалбайт. Нурсулуу Нуркамилова, Азамат Иманкожоев, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү өз ишин жыйынтыктайт, алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид орны басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орны басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.